телешоу. Азыр даяр эмесмин. Азыр отсар. Кутмандуу кечиңиздер менен эфирде Ала дөң маалымат программасы жана анын алып баруучусу мен Чындыкбеков Калпычбек. Кыскача жаңылыктардан Бишкек шаарынын көрүнүк жери Патриот митинг болжат, алар айт боюнча 40 тил болкер. Ушул эле жаңылыктарды кененирээк уксак. Бишкек шаарынын көрүнүкчү жеринде патриоттордун митинги болуп жатат. Алардын айтуусу боюнча Кыргызстанда бардыгы кыргыз тилинде болуш керек. Түз эфирде биздин кабарчыбыз Кайгырбеков Кубанычбек. Көрөлү. Мен Кайгырбеков Кубаныч, Ала дөң программасы. Мен азыр эски аянтта турам. Бул жакта патриот митинг болуп жатат. Келгиле азыр барып сурап көрөлү. Мен Кайгырбеков Кубаныч, түз эфир. Келиңиздер. Эй, журт. Стоп. Бирөөңөр сүйлөгөнчү, бирөөңөр. Сиз галдашасыз? О, сүйлөңүз. Жөн сүйлөбөйсүң? Саламатсыңар, біз деген Кыргыздын нукура патриотторубуз, біз деген кыргыз тили үчүн митингге чыктык. Кыргыз тил. Эмнеге баары деген бардык кинолордун баары эле орусча. Эмне ырлардын баары орусча. Турабыз? Тура. Кыргыз тил патриотторубуз. Кыргыз тилде болуш керек баары. Биз патриот турабыз, Славик. Тура айтып атпайбы? Бул түз эфир. Анан Славик, мына биз кээ бир сөздөрдү мында орусча айтабыз го. Славик, айт койчу мына ВФ-центр кандай болот кыргызча? Айтчы. ВФ-центр. Анан тура. Мына единица дейсиң, кандай болот единица? Айт койчу. Единица. Анан мына мисалы үчүн телевизор кандай болот? Айтчы бул. Сыналгы болот да. Бритванда тура эмес, бритва кандай болот? Жөн алгы. Мисалы үчүн училище деп. Кана айт койчу, училище кандай болот? Окулище. Түз. Баары деген кыргызча сүйлөш керек да. Ооба. Туурабы? Анан деген койдурган мага чалып атат. Алло, я занят, перезвони. Эй, кыргызча сүйлөбөйсүңбү? Кайра чалып, мен бош эмесмин деп кой. Давай, кайра чалып кой. Кыргыз тил. Чал кайра. Бул митингби? Ооба, митинг. Канчадан төлөптүр? Биз деле билбейбиз, бизге обед беребиз. Обедби? Обед болду. Кыргыз тили. Бул түз эфир. Мындай мен турам, булар турат. Булар патриоттор кыргыз. Мен Кайгырбек Кубаныч болдум, ишемесиңе келип карап көргүлө. Ала дөң программасы. Ай, бүттү. Бүттү. Рахмат Куба брат, туп-туура айтат. Түз эфирдебиз. Аяз атанын түрлөрү бар. Бирөө ага ишенет, кээ бирөө ишенбейт дегендей, анда эмесе ак өргө конушунан түз эфирде биздин кабарчыбыз Кайгырбеков Кубанычбек. Көрөлү. Кечириңиздер. Мен ак өргөгө жете элекмин. Маршруткада кетип баратам. Бул түз эфир. Түшүнүктүү. Ак өргөдө эмне болуп жатканын көз ирмемдерден кийин улантабыз. Кыргызстанда жаңы акчалай бирдиктер чыкты. Мисалга алсак 15 сом. Өзүңөр көрүп тургандай, бул бирдикте Касым Тыныстанов Бүбүсара Бешеналиеваны кучактап турат. Кийинки акчалай бирдик бул 8 сом. Шаар ичинде унааларга абдан ыңгайлуу экен. Улантабыз достор. Бизде кечиресиз. Сиз эмне өтүп баратасыз? Бизде түз эфир болуп коёбу. Түз эфирби? Ооба, түз эфир. Түз эфирби? Аябай түз эфир. Анда түз баш керек турбайбы? Ооба, түз. Кабарчы Кайгырбеков Кубанычбек ак өргөгө жетти болду экен. Көрөбүз. Мынакей, мен жаңы эле маршруткадан түштүм. Ак өргөгө келдим. 2 сомуз ачымды алдым. Келгиле азыр көрөбүз. Ак өргөдө кантип аязаны тозуп алышат. Жаңы жалаңыздар менен
Урматтуу агыр-көлүктөр. Қандай? Жакшы байке. Қаяқтансың? Кыргызстандамын. Қырғызстан. Аяз ата, белек таратып турбайсың. Бізге бербейсің кішіне. Балдар. Сен кыргызсыңарбы? Шубаңды да жечип берчи. Элүү брат. Уксаңар балдар, сен кыргызсыңарбы? О, Мен кыргыз Аяз атамын, мала. Түшүнүп атасыңарбы? Кыргызстандык болгондон кийин кыргыз Аяз ата тийбей, тетиги америкалык Санта Клауска тийбейсиңер. Турабы? тура. Тигине. Санта Клауска тигиле. Бар подаркасын алып келечи. Давайте, балдар, наскоряк, давайте. Кыргыз Республикасынын президенти Роза Исаковна Отунбаева кыргыз элин куттуктады. Эфирге кирбей алган кадрларын бир гана биз Ала дөң программасы көргөзүп алабыз. Көрөлү. Урматтуу кыргызстандыктар, сиздерди кирип келе жаткан жаңы жылыңыздар менен куттуктайм. Жаңы жыл ар бир үйгө тынччылык, молчулук, жайып дасторкон алып келсин. Өлкөбүз кризистен чыгып кетсин. Ошондой эле өтүп бара жаткан эски жыл ооба биз үчүн оор жылдардан болду. Бирок ошенткен күндө дагы ар бир кыргыздын үйүндө бир гана жакшылык орносун. Жаңы жылыңыздар менен жана дагы 35-45 жаштагы ыймандуу келиндер менен таанышам. Ким менен таанышам? Кечиресиз Роза Исаковна, мен башка текстти кармалыш керек. Сен кандай урчасың? Биздин жамаатыбыз бир операторго кыскарды. Меньше народа, больше кислорода. Улантабыз. Кийинки сүрөтчү Кыргызстанга Монголия президентиндей таанымал. Демек таптакыр таанымал эмес. Художник уулу Пикассо Бек. Көрөлү. Сүрөтчү улуу Пикассо Бектин сүрөт көргөзмөсүнө келдик. Анда эмес ошол Пикассо Бек байке менен таанышсак. Assalamu алейкум Пикассо. Алейкум ассалам, кандайсыздар? Урматтуу корреспондент, мен өзүм эмгек сирген кыйын сүрөтчүмүн, мынакей көргөзмө ачтым. Ошо көргөзмөгө атайын биринчи улут каналды чакырдым эле, жүрүңүз байке. Жүргүлө. Бисмилла эле баштап көрсөтөлү. Бүткүл кыргызстандыктарды кирип келген жаңы 2011 Playboy жылы менен чын жүрөктөн куттуктап, могул сүрөтүп тарттым. Playboy? Playboy, коен жыл, коен. Коен, Playboy коен да. Ушул кирип келген коен жылда Кыргызстандын калкынын саны 2-3 эсе көбөйсүн. Улантабыз, мынакей. Бул эмне сүрөт? Бул сүрөттү деген мен атайын Аяз ата жаңы жылга даярданып аткан учурун тарткан. Илхам келип кетти. Мынакей Аяз ата мончого түшүп, жуунуп даярданат. Кезекте анын костюму кийип келем да, көйнөгү да. Аяз ата чыкканда кезектешип, кайра була кийин жуунуп чыгат да. Жаңы жылда балаты көрдүңөрбү? Бааттын үстүндө бар жылдыз туш керек, жылдыз. Мына бул жылдыз тарттым. Эмне бул киши го? Жок, бул Мирбек Атабеков, жылдыз да. Атабеков жылдыз. Мирбек Атабеков жылдыз, ошол жылдыз. Бул эмне? Бул ким? Жаңы чыгып келаткан жылдыздар, кызыл өрүк, жашыл бадыраң, кызыл помидор деген ырлар да. Мына улантабыз. Бул эмне? Бул деген балаты майранда алган көрдүм, ичип алган арчада. 12 жаңы жыл келди. Бул сүрөт эмне? Жаңы жылда мен Татауланын үйүнө конокко барып келдим, куттуктап. Татауланын үйү ушундай экен. Бул эмнеси? Бул болсо гаражы. Гараж? Бул жака келип атын байлап коет экен. Жакшы. Анан ошо Татауланын үйүнөн мен Татауландын паспортун таап алдым. Паспортун, ошо паспортун таап алып туруп, паспортун чоң кылып, шедевр кылып, чошнакка сүрөт тарттым да. Бетим өрөскө да ойлогом стебиз. Баарыбыз эле билебиз. Кожомкул да, Кожомкулду билебиз да. Ал деген өзүнүн атын көтөргөн, атын көтөрүп тоого чыгып кеткен. Ал кыйын да. Кыйын баатыр, кыйын. Ошол Кожомкул деген баатыр кичинекей кезинде эле баатыр болуп чыккан да, бала бакчага барып жүргөндө эле. Мына бала бакчада монтип, атты, оюнчук аттары ушуну көтөрүп чыккан. Жакшы, түшүнүктүү. Көрдүңбү? Бул сүрөттөр да сиги да. Жүрүңүз, уланталы. Бул деген шляпачан бала, мына шляпа кийип турган бала, велосипед тепип баратат да, үстүнөн караганда. Анан кийин ошол шляпачан бала мактанчак экен. Өлө мактанчак экен. Эки колун койуп алып тепип атат да, монтопчу. Инталы. Эки колун койуп алып тепип атат. Эми эки колун мактанчак да балдар. Биринчи улут каналдагы мага жаккан эң сонун передача бар. Балдар сындырса сынбайсың деген передача да, көрдүңбү? Балдар сынбайсың. Балдар сынбайсың. Бурча байке, олай. Байкени сындырып атат балдар. Сен негизи кредитке акча алып келдиң беле? Кредитке? Кредитке акча алдың беле? Албайм. Мына бул үлүл кредитке акча алып, акчасын төлөй албай, анан квартирасынан чыгып кетти да, көрдүң? Байк шүйүл тентеңдеп барып жатаканага барды. Студент досторуна жатакана ашайт да, көрдүң? Жатакана да? Общежитие жатаканага барды. Кыздар бар турбайбы общежитиеде?
Мен өзү патриот сүрөтчү болгондуктан жашлакка макалды тарттым. Макал. Бул макал эки жакшы тоого чыкса кудалашып жүрөт. Эки жакшы. Эки жакшы тоого чыкса кудалашып жүрөт. Эки семиз тоого чыкса тоголонуп жүрөт. А бул эмне? Кишилерби? Жок, мен өзүм көргөзмө ачып аткандыктан өзүм жөнүндө кичине тартып коеюн деп чечтим. Анан мына 1-класста окуган классташтар менен сүрөттөр тарткам да, классташтар менен. Бул сизби? Бул мен көрдүм, кичине 1-класста баарынан бою чоң, здоровый, амбал болчумун да. Убакыт батып өтүп кетти. 11-класс болуп калдык. Мынакей. Балдар баары чоңоюп өсүп кетти да, мен калып калдым. Бул сизби? Мен. Бирок баары биринчи атаман болчумун. Сенден балдар тиге теп отуруштуп жакка чаап коркутуп койчумун балдарды. Тамам эки. Рахмат. Тамам турабызбы? Мынакей ала дөң программасы. Биз бүгүн сүрөтчү улуу Пикассобек Байкенин көргөзмөсүндө болдук. Пикассобек Байкенин сүрөттөрү 2000 сом экен. $200. $200? $200. Ама 2000 дөдүм беле. Телевизорго тартатпай $200 деп кое берели. Балким. Эгерде келип сүрөттү $200 алып кетип калса, мен сүрөттөрүн сага патчиң берем. 2000 бересиңби? 2000 берем сага. Точно эркичи? Точно. Кеп бөлүп калды. Жакшылап реклама кылып макул. Бөлүп калды. Такел, Пикассобек Байке болду, эң кыйын, эң жакшы. Саламатта калыңыздар. Буюрса, эмки санда эмкиде силердин сүрөттөрүңөрдү жакшына калып тартып коем. Коопсуздук кызматкерлеринин түрлөрү бар. Кээ бирөө физикасы менен алса, кээ бирөө эмоциясы менен алат экен. Андай эмесе көрөлү. Анча-мынча проблемалар болсо мага келгиле, өзүм там тияк-бияк кылып чечип коем. Көрүп атсыңар, өзүм спортсмен боламын. Келгиздер, коркпоңуздар. Любой проблемаңарды чечип коесуз, любой. Кандай болбосун мага келгиле. Эмил. Чоңгуз, жардам керекпи? Бери, жинди, уру, жинди. Жаман келсин, алып кел, каттачы. Эң негизи кызга жардам көрсөтүштү. Ушуну менен Ала дөң маалымат программасы аяктады. Сиздер менен мен Чындыкбеков Калпычыбек болдум. Биз менен калыңыздар. Себеп дегенде биз менен жаңылыктарды 7-чи болуп угасыздар. Жаңы жылыңыздар менен сиздерге ден соолук, ата мама бар болуңуздар, оорубаңыздар. Байке меним бүтү. Жакшы алыңыздар. Ушуну менен биздин эфирибиз бүттү. Көрүшкөнчө.